Биздин жашообуздун 95% 7 жашка чейин аң сезим сиңирген программа менен өтөт. Ошондуктан кедейлер кедей бойдон, байлар бай бойдон калат. Ар бир адам биринчи 7 жашка чейин биринчи базалык информацияны сиңирет. 7 жаштан кичине балдардын мээси өтө төмөн жыштыкта болот. Эгерде баланын башына электроэнцефалограф тагып, мээнин активдүүлүгүн текшерсе, мээнин термелүүсү аң сезимден төмөн болот. Бул термелүү тета толкун деп аталат. Тета бул өзүнчө эле бир элестетүү. Балдар топуракта ойноп, баткактан нан жасап, чай ичкен сыяктуу. Бирок алар үчүн бул реалдуу. Кичине бала чыбыкты минип ат деп ойногон, мунун баары тета элестетүү. Тета бул ошондой эле гипноз. Силер чоңоюп, жашоону түшүнгөндөн мурда биринчи 7 жылда сизге гипноз сыяктуу негизи жүрүм-турумдун моделин киргизет. Анан гана ушул базалык программанын негизинде сиз өз алдынча тыянак чыгарып, жана кыймыл-аракет жасайсыз. Ошол себептен тета бул гипноз. Сиздер гипноздо болгондой көңүл буруп информацияларды сиңиресиз. Сиз өзүңүздүн ата-энеңизден, байке эжелердин жүрүм-турумун байкап, жана алардын адаттарын алып баштайсыз. Биздин коомдо миңдеген эрежелер бар. Үй бүлөдө толук мүчө болуш үчүн жана башка жерде дагы эрежелерди сактоо керек. Балдарды сөзсүз түрдө бул эрежеге үйрөтүүнүн кажети жок. Айтылгандай адам баласы эң биринчи 7 жашка чейин бардык информацияны топтой берет. Мунун баары жаңылык эмес. Роберт Кийосаки негизи эгер адам кедей үй бүлөдөн болсо, эгерде бай үй бүлө жөнүндө түшүнүгү жок болсо, анда адам өмүр бою бай болгонго аракет кылуусу мүмкүн, бирок байып кете албайт. Эгерде адам бай үй бүлөдөн болсо, жана ал өтө деле аракет кылбаса деле, ал ийгиликтүү болуп кала берет. Себеби силер кичинекей кезде аң сезимге ата-энеңер ушул нерселерди куюп койгон. Бай үй бүлөнүн балдары аң сезимсиз байлык ийгиликке кадамдарды шилтешет. Алар өтө деле кыйналып кысталышпайт, дейт Кийосаки. Ошондой эле кедей үй бүлөдөгү балдарда кедей ишеним тамырлап кеткен. Алар бизге бул кымбат, колубуздан келбейт, жашоо бул күрөш, баары кара жумуш аркылуу оңой келбейт деген сыяктуу программалар. Эгерде силерде ошол сыяктуу программа болсо, анда 95% өзүңүздү кедейликти өстүрөсүз. Байлар бай бойдон, кедейлер кедей болуп кала бериши мүмкүн. Бардык нерсе биздин жашоонун программасынан көз каранды. Сиз билесизби, жашообузда биз 95% гана аң сезимдин түпкүрүндөгү жазылган программа менен иштейбиз. Жана 5 гана пайыз учурда маалымдуулукту колдонобуз. Элестеткеле, 5 гана пайыз. Мындан 400 жыл мурда Юттагы адамдар адам баласынын мээсин 7 жашка чейин программалоосу анын калган өмүр жашына таасир тиери жөнүндө билишкен. 400 жыл мурда. Азыр өзүңүздүн жашооңузга көңүл буруп көрүңүз. Кантип жашайсыз? Анын ичинде эмнелер бар? Көпчүлүк учурда биз аң сезим программасы боюнча жүрөбүз. Эми кантип жаңы программа киргизсек болот? Бизде 2 жол бар. Биринчиси тета толкундар. Бул медитациялар. Бала кездеги мээнин функциясына окшош. Экинчиси бул практика, кайталай берүү. Мисалы, биз таблицаны кечке кайталаганда гана жаттай алабыз. Анан ал аң сезимде калат. Же машина айдаганды биз практика жүзүндө гана үйрөнө алабыз. Жана ал туюм сезимде сакталып калат. Менин тета абалы медитация жана практика түрүндө кайталай берүү. Ушул 2 жол тең эффективдүү. Мага төмөнкү фраза жагат. Чындыкка айланмайынча өзүңдү ошондой абалда алып жүр. Бул бактысыз адамдарга өзгөчө туура келчү практика.
бактылуу, ийгиликтүү болгуңуз келеби? Анда дайыма мен бактылуумун, ийгиликтүүмүн деп кайталай бериңиз. Бул учурда сиз өзүңүзгө эмес, сиз өзүңүздүн аң сезимиңизге айтып жатасыз. Мээ эски программаларды жаңы программаларга алмаштырат. Демек сиздин жашооңуз, сезимдер, маанай өзгөрүп баштайт. Сиз бактылуу болуп баштайсыз. Жүрүм турумуңуз ийгиликтүү адамдай өзгөрөт. Мына ошондуктан көптөгөн адамдар күндөлүк жазып, аффирмацияларды айтып, ыраазычылык билдиришет. Ийгиликтин сыры күнүгө кайталоодо, ал адатка айланат. Адат мүнөздү түзөт. Мүнөзүң тагдырды чечет. Ошондуктан жаңы программаны ийгиликтүү киргизиш үчүн күнүгө аффирмацияларды кайталоо керек. Ал сөзсүз түрдө чындыкка айланат. Мен кедей үй бүлөдө өскөм. Мен өзүмдүн аң сезимимди программалай алдым. 4 жылдан бери аң сезимди ден соолукка, бактылуулукка, ийгиликке жана байлыкка программалап келе жатам. Жана өмүр бою кайталайм. Мен бактылуумун, өзүмдү баалайм, жашмын, күчтүүмүн деп айтам. Күчтүн баары ушул сөздөрдө. Буга чейин мен миллионермин деген сөздү көп кайталай берчүмүн. 2016 жылы жашай турган жерим жок кезде мен $30 айына тапчумун. Оба, бул күлкүлүү сумма эле. Бирок ушул программалоо боюнча менин аң сезимимде трансформация болуп, жаңы программаны кабыл алып баштады. Мен муну чындыкка айлангыча өзүм деле көп ишене алган эмес элем. Бул нерсе иштебейт го деп шектенчүмүн. Бирок эгер аны жазабасам, ал сөзсүз түрдө иштебейт деп кайра ойлонуп кетчүмүн. Болгону 5 минутта убактым кетет. Убактым жок деген адамдар бул нерсени маанисиз сыяктуу көрсө керек. Бирок бул мен үчүн реалдуу чындык болду. Мен жашоомду түп тамырынан бери эң сонун жашоого өзгөрттүм. Сиз дагы өзгөртө аласыз. Бүгүндөн жаңы программаларды киргизип, аффирмация, медитацияларды баштаңыз. Сиз үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылып баштайт. Эгерде видео жакса, лайк коюп, каналыма жазылып коюңуз. Мен сизге ыраазычылык билгизем. Себеби кийинки видео аң сезимди ийгиликке программалоо аффирмациялары жөнүндө болот.